Парламенттегі Атамекен фракциясы Құмтөрдү улутташтыруу маселесин карады. Жыйында депутаттар тема боюнча көз карандысыз эксперт Ишенбай Кадырбековдун баяндамасын, министрлер менен Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчилеринин пикирин угушту. Құмтөр кенинин тегерегинде буга чейин да бир канча саясий окуялар болгону менен натыйжа чыкпай келет. Анткени бир нече кызматкерлердин үстүнөн кылмыш ишинин козголушу, алардын камалышынан деле майнап жок. Ал эми Құмтөрдүн ишмердүүлүгүнө элдин нааразычылыгы курчугандан курчуп келе жатат. Мындан улам Атамекен фракциясы бул башаламандыкка бөгөт коюу үчүн Құмтөр кенинин мүлкүн улутташтырууну демилгелеп жатат. Бүгүн сиздердин карооңуздарга бериле маселе Құмтөр проектisi жөнүндө. Биз биринчи вице-премьер-министр Сарпашев Тайырбекти, Дил Валерийди чакырганбыз. Тилекке каршылар келишкен жок. 2014 жылы 6 апрелде Жогорку Кеңеш чечим кабыл алган. Мына ошол чечимде өкмөткө 3 айдын ичинде келишим түзүлсүн. Келишимди түзүү менен параллелдүү эле дүйнөдө улутташтыруу стратегиялык объекттерди улутташтыруу практикасы окуп үйрөнүлүп, 3 айдын ичинде ошонун жыйынтыктары Жогорку Кеңешке киргизилсин деген сунуш менен чыкканбыз. Тилекке каршы улутташтыруу боюнча биздин өкмөт иликтеген да жок, эч мындай сунуш киргизе элек. Мына баарыбызга белгилүү Құмтөр боюнча келишимдер ордунан жылбай туруп калды. Бул бүгүн абдан маанилүү маселе. Эмне үчүн өкмөт башчысы, анын орун басарлары Сарпашевтар бул маселеден качып атканы мага түшүнүксүз. Биз бул боюнча ошол өкмөткө эскертүү официалдуу түрдө киргизишибиз керек. Марат Марипович, биздин ошол чечимибизге ошону жазсаңыз. Мына өкмөт эми Валерий Сидорович Дилди бизге мындай жоопкер катары жөнөтүп атат. Ал кишинин келгенине 1-2 ай боло элек. Эми ушул кезге чейинки жасаган иштин баарына Валерий Сидорович бизге мындай жооп бериш керек экен. Мен ушул өкмөттүн бул жеткен жоопкерчилиги деп эсептейм. Мына 3 жылдан бери Сарпашев ушул сүйлөшүүлөргө Құмтөр жөнүндө сүйлөшүүлөргө катышып келип атат. Өзгөчө экология тарабына жоопкер адам катары белгилүү. Құмтөрдү биз бир гана жерден сентераны кармашыбыз мүмкүн, бул экологиялык шарттар, экологиялык ушул кырдаал менен гана. Анан урматтуу депутаттар, ушул бир нерсени азыр эле айтып койсок, биздин өкмөт ушул мөңгүлөргө кетирген зыянды эсептей албайбыз. Анткени методика жок да 3 жылдан бери айтып келип отурат. Биз 3-4 жолу айттык. Акыркы фракциянын жыйналышында 6 ай мурун ушул маселе боюнча жыйналып, өкмөткө кайрылганбыз. Тез аранын ичинде методиканы иштеп чыгып кабыл алууга деп. Методика бүгүн дагы кабыл алынган жок. 2014 жылдын апрель айынын башында Жогорку Кеңеш өкмөткө Құмтөрдү улутташтыруу процессин иликтеп, парламентке алып келүү үчүн 3 айлык мөөнөт менен тапшырма берген. Бирок 8 айдан ашык убакыт өткөнү менен бул багытта аракет көрбөгөндүгүнө эл өкүлдөрү нааразы болду. Ал эми фракция жыйынына чакырылган биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев келбей калгандыгынан улам көп суроолор жоопсуз калды. Анткени Құмтөр маселесинин айланасына тийиштүү кызматкерлердин айрымдары камалып, кээ бирлери кызматка жаңы келгендигине байланыштуу Құмтөр компаниясынын айланасында экологиялык суу маселесиндеги методикалар боюнча маалыматтарды билбейбиз деп ийин куушту. Мен сиздерге сунуш билдирет элем, сунуш берет элем. Сарпашев Тайыр Дүйшекевичке, министр, айыл чарба министри Айдаралиев Таалайбек Алимбековичке, айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча өкмөттүн алдындагы мамлекеттик агенттик жетекчиси Атажанов Сабыржан Садыкжановичка бир айдын ичинде ушул методика иштелип чыгып бекитилсин деген сунуш киргизелик талапты. Эми талап кылышыбыз керек. Эгерде бир айдын ичинде киргизе албаса, өкмөткө аталган жетекчилердин жумуштан бошотулушу жөнүндө ушул маселени кароосун сунуш кылабыз. Эми уяттыр. 20 жылдан бери алдырып жүрсөк.
3 жылдан бери өкмөт методика жок деп жүрөт. Эми ушуну бир жерден көчүрүп албайсыңарбы Канададан? Мейли Канаданын сотуна барып соттошот экенбиз. Көчүрүп албайсыңарбы? Жок, баары сүйлөшүп алгандай, пара алып койгондой. Пара алып койгон. Эми башка шек саноо жок, пара алып койгондой чыкпай олтурат. Мына бүгүн мына ушул сунушу менен келиш керек эле. Эми азыр өкмөткө сөз бергенде эмне өкмөттүн ишин биздин фракция ушул багытта жасады. Бизге эң чоң жардамды Кадырбек Ишимбай Дүйшөнбиевич коомдук эксперт катары бизге ушул жардам берип жүрөт. Өзүңүздөр билесиздер, биз ушу улутташтыруу маселесин көтөрүп келип жатабыз. Улутташтыруу боюнча өкмөттү күтпөстөн эле мына 3 ай эмес 9 ай өттү. Дагы канча күтүүгө болот? Улутташтыруу жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Эгер бүгүн талкуулап сиздер жактырсаңыздар, ошону жогорку кеңештин кароосуна киргизип, өкмөткө дагы жөнөтсөк, мына ошол мыйзам жөнүндө маалымдоо үчүн, баяндоо үчүн сөз Кадырбек Ишимбай Дүйшөнбиевичте. Как нам известно всем, что Кумторское золоторудное месторождение является одним из крупнейших в мире запасом золота. Она входит в десятку, она разрабатывается на высокогорье и в условиях вечной мерзлоты, и где берет свое начало река Нарын. Как маленький экскурс, вы знаете, путем коррупционного генерального соглашения, в последующем путем реструктуризации в 2003 году, внесением изменений на все виды соглашения, по сути дела, сегодня национальное богатство было передано полное управление иностранной фирмой. Полное. В настоящее время Центрет Голд считает, что Кумтор на 100% принадлежит им. А Кыргызстан является лишь владельцем 33% акций компании, которые оцениваются 383 миллионов долларов США. Безусловно, владельцем национального богатства Кыргызстана канадцы стали не просто так, потому что во все времена его лоббировали первые руководители нашей страны. И к этому здесь приводится пример, дал оценку и наш президент Атамбаев Алмаз Атамбаевич. Как он выражается, на протяжении многих лет из-за преступной халатности или бездарного подхода властей Кыргызстана в 90-е годы, а затем прямого предательства им национальных интересов в 2003 году, одна из крупнейших в мире золоторудных месторождений Кумтор не приносит нашей стране даже относительно справедливой части дохода. То есть это оценка сегодняшней. 17 августа 2012 года, вы знаете, был суд, где в системе Мюхендрикс турецкая компания выиграла у нас по отелю Аккеме, и на акции Кыргызалтын-Центрежи наложен арест на сумму 11 миллионов долларов. 14 октября 2014 года уже канадская компания выиграла международный суд на сумму 233,1 миллионов долларов. И на 60% акций сегодня наложен арест. Международный арбитражный суд Парижа во Франции обязал выплатить Валерию Белоконь за банк Манас банк около 16,5 миллионов долларов. Белоконь сейчас ждет ответа от правительства. Если правительство не согласится выплатить, естественно, будет наложен арест на наши акции Центерия. Сегодня по информации где-то около от 6 до 9 судебных процессов ведет по вопросам международных суда, по вопросам экспроприации тех или иных объектов. То есть остался у нас в общей сложности 34-35% акций, которые не арестованы. И если эти процессы продолжатся таким образом, 100% акций наши будут арестованы в Кумторе. Таким образом, Кыргызстан полностью лишится всего, что он мог иметь. Никаких дивидендов, акции арестованы, а Кумтор Голд компания на 100% принадлежит. И она сегодня тверд в своем решении, потому что в их руках находится ратифицированное 2009 года соглашение, в руках находится. И это большая, очень серьезный козырь у них, и пока это у них в руках, они ни на что не пойдут. Таким образом, вопрос Кумтора перешел тот Рубикон, когда остается только один выход – национализация. И вот дальше я хочу привести пример, какая реакция в Кыргызстане сейчас идет. Не все согласны. Сегодня в абсолютном большинстве
и в правительстве, и в общественных организациях, средствах массовой информации категорически против национализации. Я хочу привести ряд примеров и сделать свои аргументации. Вот некоторые примеры. Газета «Мекенинфо» в 2013 году издает такую публикацию «Не создаст ли национализация Кумтор социальный взрыв в стране?». Дальше текст не хочу приводить пример, по названию уже видно. Сайт «Джангагым». Национализация Кумтора прикончит кыргызскую экономику. Газета «Планета». Последствия национализации Кумтора окончательно убьет экономику Кыргызстана. И в таком ракурсе все издания. Еще что интересно. По сути дела, если вы ознакомитесь со всеми изданиями, такое ощущение, что одна рука написала, но в разных редакциях все это подается. Высказывания отдельных членов правительства, комментарии экспертов, юристов, замечания отдельных политиков, общественных деятелей в отношении вопроса национализации не менее острые, не менее категоричны. Вот один пример. Специалист по международному праву, экс-начальник отдела внешней политики администрации президента, это уже экс-заместитель начальника отдела внешней политики Молдогазиев так комментирует. Естественно, вы понимаете, при такой должности он формирует мнение правительства и президента. Для проведения определенных действий по национализации должно быть веские основания. Прежде всего, юридические, такие как невыполнение противоположной стороной условий заключенного соглашения, либо политическое, как это было в 2017 году. Вот и все. Другого не приводится. А что же в мировой практике по этому вопросу говорят? Вот здесь есть список решения Генеральной Ассамблеи ООН, начиная от 1952 года, заканчивая 1974 года, здесь весь этот список, в котором однозначно рассматривается только один вопрос. Это о праве свободной эксплуатации естественных богатств и ресурсов тех стран. Все документы, то есть уточнение. В резолюциях рекомендуется всем государствам-членам ООН воздерживаться от действий прямых или косвенных, имеющих целью препятствовать осуществлению суверенных прав того или иного государства в отношении естественных богатств. То есть рекомендуется, если та или иное государство национализирует, никто не должен возражать или подавать. И вот в резолюции 14 декабря 1962 года, я просто из всех взял наиболее то, что нам более ближе. Вот что гласит первый пункт. Право народов и наций на неотъемлемый суверенитет над их естественным богатством и ресурсами должно осуществляться в интересах их национального развития и благосостояния населения. То есть не говорится, что кто-то не выполнил те или иные условия. Четко ясно. В интересах их национального развития и благосостояния населения. А далее в 4 пункте. Национализация, экспроприация или реквизиция должна основываться на соображениях или мотивах общественной пользы, безопасности или национальных интересов. Таким образом, международное сообщество в международных документах четко и ясно написано, каждое государство суверенное право национализировать. Резолюция не содержит каких-либо положений, где ограничивал бы это право. Я не знаю, откуда вот экс-руководитель отдела взял этот материал, в резолюции таких материалов нет. Поэтому невыполнение условий заключения соглашения, либо политика, или невыполнение каких-то условий соглашения не может быть основанием для национализации. Это является внутренней политикой того или иного государства. И условия национализации определяются внутренним законодательством государства. Это положение нашло интересное подтверждение такого решения Международного суда ООН, который рассматривал жалобу Великобритании в 1951 году в связи с национализацией Ираном англо-иранской нефтяной компании. Она отказала. Это, говорит, это внутреннее право государства в рассмотрении данного вопроса. Что касается судебных тяжб, о которых все говорят. Судебные тяжбы могут быть только вопрос относительно компенсации. То есть само национализация не подлежит рассмотрению тем или иным судом. Вопрос будет спор компенсации. Удовлетворен ли вторая сторона объемом компенсации или нет? И вот здесь приводится, цитируется 4 пункт этой резолюции, в котором четко и ясно написано, что должна быть компенсация, что вопрос спора компенсации должна рассматриваться во внутреннем суде. Но если стороны согласны, обоюдно согласны, то этот вопрос можно рассматривать на арбитражном международном суде. То есть, если произойдет вопрос у нас, спор с Интерой в отношении того, что сколько компенсировать, то будет это рассматриваться внутренним нашим судом. Как известно, ни одно лицо в Кыргызстане не отрицает вопрос о том, что надо выплатить компенсацию. Все, кто говорят о национализации, говорят
Хорошо, компенсация обязательно должна быть. И в резолюции Ассамблеи ООН утверждается право самим государствам определять формы и размер компенсации. Вот интересно, когда в 1972 году был национализирован Ирак Petroleum Company, в этой 3 статье указано, что иракское государство выплатит компенсацию с вычетом всего того, что иракское государство не получило. Так принято решение. И, естественно, выставили свой встречный счет. А теперь несколько слов о мифах, которые идут, и что в действительности. 24 KSG опубликовал 6 февраля 2014 году это слово Сатыбалдиева на заседании парламента. Что там сказано? Рыночная стоимость Центеры составляет 1 миллиард 650 миллионов долларов. При национализации Кыргызстан должен будет выплатить единовременно 766 миллионов за 33% акций. Вообще понять трудно. Никто никогда не предлагает акционировать, то есть национализировать акции Центеры. Причем тут стоимость Центеры и причем тут 33%. Если имеет в виду 33% наши акции, мы не собираемся его национализировать. Да и стоимость его не 766, а, как я говорил, 360 миллионов долларов. Вот такое ощущение, откуда сверху как-то взято. Вот законопроектом, которым сейчас вы рассматриваете, предлагается что? Не национализировать Центеру или акт Центеры. Национализировать имущество закрытого акционерного общества Кумтор Голд Компани в виде основных средств, производственных активов, финансовых активов, нематериальных активов и в том числе право на концессию месторождения Кумтор, связанных с реализацией проекта Кумтор. Четко и ясно. Мы к Центере отношения имеем. Центера пусть живет, это субъект. У него свои, как говорю, деньги, у них своя сумма. Мы имеем дело только с тем, что связано с Камекой. А все активы Камеки сосредоточены где? Кумтор Голд Компани. Суроолорго түшөк, суроолорду ишмай түшөнбөчкө дагы, өкмөткө дагы берсек болот. Уруксат берсеңиздер, суроону мен баштасам, ишмай түшөнбөчү. Юго-Востоктон абал болуп бекер турбайлык деп, уруксаты жок эле 9 тонна алтынды казып алды деп айтып жатасыз. Бул биздин мыйзам боюнча кылмыш деп эсептелинеби, эсептелинбейби? Бул кылмыш эмчегинде, бул болсо келишимде бул жок болчу. Биз ал кезде концессияда бул кирген эмес болчу. 2009-жылы концессионный соглашениеде чоңойтуп калды. Андан кийин андан ары өзүңөр. 9 тонна алтынды урдап, баскынчылык жолу менен Кыргызстандан казып алып кетип калган. Бул боюнча иш козгоо ошол 9 тонна алтынды конфискациялап Кыргызстандын пайдасына алыш керек. Ушул иш боюнча ушул иш боюнча сиздер бизге маалымат беришиңиздер керек. Экинчиси, урматтуу депутаттар, Ишмай Жомич, биз Кумтор Голд компанияны национализация кылсак 400-500 миллионга жакын негизги каражаттарды компенсация кылып беришибиз керек, туурабы? Туура. Туура. Бирок алар бизге келтирген экологиялык жана башка чыгымдардын баарын эсептеп, ошону мен алабыз. Эми сиздин эсептөөлөрүңүз боюнча бул 170 миллион болуп атат. Жада калса 200 миллион болсун. Урматтуу депутаттар, мына ушундай. Биз бекер басып алайлык дегенибиз жок. Биз мамлекетке алып компанияныкын и болгонун ошону компенсация алып төлөп беришибиз керек. Биздин өкмөт, Жантөре Жолдошев баш болгон өкмөт, канадалыктарга адвокат болуп 1 миллиард, 3 миллиард деп элди төлөп беребиз, кокуй биз өлөбүз деп коркутуп келди. Бүтүндөй массалык маалымат каражаттарын Ишмай Дүйшөмөч мисал келтирди. Кыргызстандын телевидениясын, мамлекеттик телевиденияларын, ЛТР, КТР, жеке телевиденияларды, биздин профсоюздарды, биздин эксперттердин баарын Кумтор сатып алды. Алардын баары Кумтордун кызыкчылыгын колдоп, акыркы 2 жылда ата мекенди жамандап келе жатышат. 2 жылдан бери. Мына жакында Кумтор биздин эсебибизден көлдө бир жума журналисттерди коноктоду. Окуу деген менен. Ошол жерден туруп, биздин көзүбүз ачылды, Кумторду
Сентереники туура турбайбы, биздин жергиликтүү саясатчыларыбыз туура эмес иш кылып атыптыр деп, ошолар чыгып, ошол жерден да жамандады, келип тагын гезит башка маалымат каражаттарында ошол сөзүн улантып келе жатат. Муну накта Кыргызстанга чыккынчылык катары караса болот. Журналисттер жакында Анапияев деген аты ким эле? Алмамбет Анапияев чай бериптир. Азыр кылмыш дүйнөнүн өкүлдөрү дагы пиардан мындай качышпайт да. 7 ноябрь басма сөзү күнүнө 30дан ашык кыргыз журналисттери барып алып, мактап Кыргыздын атактуу жакшы жигити эле бийлик куугундуктап Кыргызстанга келе албай жүрөт деп чайын ичип мактап отурат. Эми ошол журналисттер андан экеси көп чай берсе, кумтөрдөн жаман ажыдарды да мактай берет да. Эми биздин өкмөт ага үлгү берип атат. Өкмөт өз элин, өз парламентин коркутуп, биз шалтырыкпыз, иштете албай баары жабылат, зыян келтирет деп ушул кумтөргө кошулуп иш кылып отурат. Өкмөттүн составына айына $10.000 берсе, Кыргызстанды сатып жибере турган кызматкерлери бар экендиги бүгүн далилденип отурат го. Колго түшпөй жүргөн араңарда дагы канча бар деген суроону биз койгонго толук акылыбыз. Силердин жасаган ишиңер андан көбүрөөк алып атат болуш керек деген ушул шекти жаратат. Эми официалдуу алгандар Муралиев Амангелди 11-жылы жылына $188.883 айлык алыптыр. Ибраев $188.922.000 жылына айлык алыптыр. Алдашев эми ал кечирээк барып калганга $104.569.000 айлык алыптыр. Мына эми көрүп атасыңар, ушулар башкарып атат Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн. Ошолорго тапшырма берип атасыңарбы, текшерип атасыңарбы? Мына азыр биз эми соттошуп 500 миллионду төлөп беребиз, бирок өзүбүздүн тигемебизди кармап калабыз дегенде бизге кетирген зыяндарды эсептешибиз керек. Канча 400 миллион кубометр мөңгүздү жоготту. 3 жылдан бери өкмөт 1 кубометр мөңгүнү жоготсо канча бизге төлөш керек зыян дегенди 3 жылдан бери 2 строканы жазбайсыңар. Мына азыр Атажанов жакын тууганым өтүп кеттир, барбасам болбойт деди. Эман сыйлаш керек, мындай өлүм улуу нерсе, ал кетти. Кетип атып менин кулагыма шыбырап кетти. Ага биз жооп бербейбиз, айыл чарба министри жазыш керек. Бирок эки мыйзам бар. Суу жөнүндө мыйзам боюнча силер жооп бересиңер, мөңгүлөр жөнүндө мыйзам боюнча, судук кодекси боюнча ал агенттик жооп берет. Эми силердин башыңарда сарпаш тайыр турат. Мына ошол 3 жылдан бери иш кылган жок. Өзүнүн кыргыз элинин алдында жасаган күнөөсүн, кылмышын билет. Анын кол алдындагылар чет элге маалыматтарды сатып, чыккынчылык деген статья менен иш козголуп кармалып атат. Мына бүгүн келбей койду. Анткени жооп бере албайт. Элдин алдында, ата мекендин алдында жооп бере албайт. Эгер биз айтпаган болсок бир жөн эле. Жок мынакей бүгүн. Эми кантип биз 500 миллионду төлөйбүз дегенде чыгымыбызды тиги эсептейбиз деп өкмөттүн кантип эсептейбиз? Силер методиканы бекитпесиңер. Бул бир. Экинчиден, урматтуу депутаттар, кечирип коесуздар, маалымат катары. Саботаж деген шарттуу статья боюнча биз кылмыш кодексине өзгөртүү киргизгенбиз. Эгерде жөн эле коркутуп токтотуп кое турган болсо кумтөрдү, анда 8 жыл 12 жылга чейин камалат дегенбиз. Биринчи ve экинчи окуудан жакшы өттү. Үчүнчү окууда парламентте биздин коллегалар, башка фракциядагылар ынтымактуулук менен аны жыгытып койду. Камеканын кызыкчылыгы үчүн журналисттерибиз кылмышкерлерди мактап атат, журналисттерибиз Сентерени мактап атат, өкмөтүбүз адвокат болуп атат. Мына Сентеренин колосу менен биз айтып атабыз, улутташтыра турган болсок токтотуп, талкалап кетип калбасын. Улутташтыра турган болуп чечим кабыл алсак, аскерди коюп ошол жерди тегеретип, ошол жерде иштегендерди иштетпей, аягына чейин кармап, Кыргызстанга бир мыгына чейин өткөрүп берип туруп кетиш керек. Болбосо Кыргызстандан чыкпай 12 жылга камаласың деген мыйзамды киргизсек, Камеканын бул жерде Сентеренин пайдасына парламент колдобой койду да. Ушунча аракет кылып, мынакей радикалдуу чара алып келелик десек,
Жок дейишип ушул депутаттар колдобой койду. Анан эми ошол депутаттар кээ бирлер, мен Мадаминовду дагы бир жолу айткым келет. Кумтөрдүн кетип калышына сиздин да күнөөңүз бар. 20 жылдан бери депутат болосуз деп айтат. Биздин 20 жылдан берки позициябыз бүгүнкүдөй болгон. 2003 жылда бербейбиз деп чабышканбыз. Мушташканбыз. Ар дайым ушул оюбузду айтып келип атабыз. Өкмөтүбүз, парламентибиз чыккынчылык кылып аткан болсо, жасай турган ишти жасабастан жалган сөздөрдү айтып келип аткан болсо эмне кылабыз? Мына урматтуу Айдар Алиев сизге суроо. Сиз андай проблема бар экен азыр угуп аткан болушуңуз керек. Жок, билем десеңиз анда билемин деңиз, биз кечирим сурайбыз. Билсеңиз эмне үчүн жасабай жүрөсүз деген суроо дагы болот. Айлана чөйрөгө ошонун ичинде мөңгүгө келтирген зыян боюнча методиканы качан иштеп чыгып бекитесиңер? Мен азыр уктум, мына жазып алдым, бир айда сурак бербедиңизби? Чынын айтканда мына ушул мен билем сиз азыр укканды. Ошон үчүн айтып атабыз. Сарпашев келиш керек эле, жаңы министрлер билбейт. Мына сиздин мисалыңыз Кыргызстанда саясат кандай жүргүзгөндүгүн ыраттуулук жок. Последовательность, преемственность деген жок. Мурункунун ишин кийинкиси улабайт. Мурунку эмне иш кылганын билбейт. Ал кеткенде кагаз жүзүндө из калтырып өзүнүн мурашкоруна. Могул иштерди жасаган, моголар бүтпөй калды, боон жасап кет дегенде саясат жок. Мына Сарпашев ушунун баарын билет и качып жүрөт. Эгер бир айдын ичинде киргизбесеңер, биз ушул жерге кайра жыйналабыз. Сизди, Сарпашевди, Атажановду кызматтан кетип, кыянаттык, шалакылык кылгандыгы үчүн, Кыргызстанга зыян келтиргендиги үчүн кылмыш иши козголсун деп генералдык прокуратурага, өкмөткө кайрылабыз. Жыйнаңыз Сарпашевге айтып туруп, бир көчүрүп эле алгылачы, Канададан эле көчүрүп алгыла. Биз бекитип берелик. Анан урматтуу депутаттар, биз коллега башка фракциядагы кайрылсак, жана мыйзамды түшүнбөй калыптырбыз. Эки окууда колдодук эле, үчүнчү окуусунда эми редакциялык өзгөртүүлөр кирип өтпөй калыптыр деп, ошону кайра келип үчүнчү окууга койдуртайлык. Эгер болбосо кумтөрдү токтотуп коебуз деп эртең баарын талкалап кетип кала турган болсо, силер анан кайра тургуза албайсыңар, губакча кетет деп бизди шантаж кылып коркутуп атат. Ошону биз СДПК фракцияга кайрылайлык, коалициядагы, Арнамыз фракциясына кайрылайлык. Анан оппозициядагы эл үчүн күйөбүз. Алар үчүн борубуз оройт деп ынандырып келип аткан биздин досторубуз оппозиционер фракцияларга республика менен ата журтка кайрылайлык. Ошону келип үчүнчү окуудан келип колдоп берелик. Президентке кайрылайлык. Ал мыйзамды тез кол коюп күчүнө киргизсин. Анан аркы ишти кеңеш туруп жасайбыз. Мына Ишимбай Дүйшөнбаевич өзүнүн докладында биринчи Атамбаевдин сөзүнөн баштады. Бул кылмыштуу, бул уурут келишим. Күчтүү бай мамлекеттер, майдан мамлекеттерди ушинтип эзи уурдап тонойт. Биз радикалдуу чараларга барышыбыз керек деп атат. Эми өкмөтүбүз башка чараны сунуш кылган жок. Азыр президент айткандан кийин биз радикалдуу бир чараны сунуш кылышыбыз керек. Президенттин айткан өтүнүчү боюнча биз мына ушул мыйзамды өкмөткө тездетип бергиле деп киргизип атабыз. Эң жөнөкөй урматтуу депутаттар, эл да уксун, бизди коркутат. Национализация кылсак төлөп беребиз деп. Төлөп беребиз. Биз минимум төлөп бергенге аракет кылышыбыз керек. Зыяндардын баарын санап далилдеп. А максимум кайсыны төлөйбүз? Максимум алар бүгүн алып атканды төлөйбүз. Туугандар, максимум алар бүгүн алып атканды төлөйбүз. Мындан көп төлөбөйбүз. То есть биз эч нерсени уттурбайбыз. Шундай эле болуп утулуп кала турган болсок, алар бүгүн алып атканды төлөйбүз акционерлерге. Бүгүн эмнени алып атат? Бүгүн алар эч нерсени албай атат. 10-жыл 8-сентябрга чейин Кыргызстан 4,64 миллион Канада доллары алган экенбиз. Дивиденд катары. 30%. А калган 60% барлар 10 миллион алыптыр. 8-жылга. Андан мурун эч нерсени алган эмес. 10-жыл революция болуп биз коркутуп акча керек дегенде 23 миллион бизге дивиденд катары берди. Калган 60 барына 46-ны бериптир. 11-жыл 7 миллион алыптыр, калгандар 15 миллион алыптыр. Акционерлер эч нерсени алган жок. Сатып алды жөн эле бизди коркутуп жүрөт.
упущенный выгода біз албай қалдық, дивиденд алат элек деп атат. Алар дивиденд албай эле келишкен. Мындан кийин да алышпайт. Анан биздин мыйзам боюнча графигин өзүбүз коебуз. 26-жылга чейин ошол эсептеп бере тургандарды беребиз. Жана Ишимбай Дүйшөнбиев бир нерсени айтып өттү, биз байкабай калдык. Төрт компаниянын негизги каражаттары биздин акциябызды эсептеп атканда көргөзүлгөн эмес. Аны баланска, Сентеранын балансын уурулук жолу менен эле алып коюп алышкан. Анан балансынан чыгарсак биз таптакыр эч нерсе деп төлөбөйбүз. 66% аныкы биздики болуп калат. 33%-ин жана 170-тин 33%-ин төлөсөк деле мындай чыгып кетебиз. Менин ишенимимде Сентера бизден карыз болуп чыгыш керек. Ишимбай Дүйшөнбиевич, у меня вопрос по поводу сверхприбыли, то, что вы сказали. Договор был составлен по $350, а потом он подскочил до 900. Насколько мне известно, из этой сверхприбыли Кыргызстан ничего не получал. Он получал именно по 350, правильно? То есть проценты. Вот, ну понятно, акции. Есть ли подсчеты, сколько примерно сверхприбыль, какая сумма была получена той стороной, учитывая колебания цен на золото? Здесь я пример привел, когда реструктуризация была, сколько они получили, рассчитывая, что стоит $350 унция, сколько они получили акций. Но в денежном эквиваленте это можно как-то подсчитать? В денежном эквиваленте. Вот я вам приведу пример вот следующего характера. Вот возьмем с 2009 года в денежном выражении. После соглашения 2009 года мы вместо всех налогов, сборов, мы получаем налог на валовый доход, называется. И вот за это время, с 2009 по 2012 год, у меня есть данные, мы получили 350 миллионов 292 тысяч долларов США. Это то, что мы получили. А какой был доход за это время? Был доход 2 миллиарда 702 миллиона долларов. Валовая прибыль, если отнять его с валового дохода, себестоимость, получилась 1 миллиард 513 миллионов долларов. И вот теперь разницу. 1 миллиард 513 миллионов долларов, полученный наш валовый налог. Получается, что они в их стороне 1 миллиард 162 миллиона, а у нас 351. Вот и все. То есть те, скажем так, 600 миллионов, грубо говоря, в чистом виде ушли туда, по сути. Более миллиарда. Вот второй вопрос. А это ли можно считать упущенной выгодой? А этот факт можно ли считать упущенной выгодой? Не только экологический, допустим, а то, что вот из сверхприбыли Кыргызстан, как акционер, как часть этой компании, ни тыина не получил. Все, что касается до 2009 года, посчитать очень просто. Да. И это можно посчитать и сказать, что это тоже упущенная выгода, но уже не их, а наша Кыргызстана. То есть это тоже потом при выплате можно посчитать и сминусовать, правильно? Спасибо, пока. Рахмат аз сурожок. Депутаттар, биз Ишимбай Дүйшөнбиевичке гана эмес, бул мыйзамдын баарыбыз автор болобуз да. Бул жерде катышып отурган өкмөт мүчөлөрүнө дагы суроо берсеңиздер, анткени эртең өкмөт ошол мыйзамды колдоп бизге пикирин билдириш керек. Бул жерде өкмөттөн Кыргыз алтындын жетекчиси келди да, ким? Токонманович келди? Токонманович. Мына биз сунуш киргизип атабыз. Кумтор Gold Company, Кыргызстандын компаниясы, Кыргызстанда регистрация болгон. Негизги каражаттар ушул 500 миллион доллардын ар жак бер жагында деп айтып атабыз. Алда мындай сомнительный 100% өтүп кеткендигине биздин сөзүбүз бар деп атабыз, күмөнүбүз бар деп атабыз. Биз ошону национализация кыла алайлык деп атабыз. Сиз кандай деп ойлойсуз? Сизден мурунку жетекчилериңиз 1,5 миллиард, 3 миллиард төлөп беришиз керек деп атат. Биз ошол негизги каражатты алсак, концессиялык укукту алсак, андан ары өзүбүз иштетип кете алабызбы? Улутташтыруу керекпи же кереги жокпу деп мен программаны көрбөй туруп айта албайм. Ошонун баарын за последствия милдетин мен алам, герб башы менен жооп берем дегенди уга албай туруп мен айта албайм. Токон Мамытович, 2014-жылы 6 февралда сиз дагы депутат элеңиз. Баарыбыз бир добуштан добуш берип, 3 айдын ичинде өкмөт улутташтыруу боюнча сунушуңузду киргизиңиз, эсеп кысапты алып келип дегенбиз. Эсеп кысапты берген жок.
Сиздин эсиңизде. Эми сиздин барганыңызга 3 ай болду. Сиз өзүңүз деле эсеп кысапты мындай түзүп бизге азыр үйрөтүшүңүз керек эле. Туугандар, улутташтырсак мындай болот. Мынчасын төлөйбүз. Муну бул жагынан тапсак болот, тигини бул жагынан тапсак болот. Деп сиз сунушту бизге беришиңиз керек эле азырчы, биз эмес. Өмүрөк Чиркеш, эми болуп тур, эми баягы кыргыз алты тарабынан менин орун басарым ошол комиссия мүчөсү болуп иштеп жүрөт, ал киши жооп берсин анда. Чистая приведенная стоимость Кумтора является 1 миллиард 500 миллионов. Бухгалтерская стоимость КГК на сегодняшний день он 1 миллиард 300 миллионов. То есть при национализации республика должна будет выплатить рыночную стоимость, которая будет стоить 1 миллиард 500 миллионов. Это правда как есть. Второе. Кроме этого, республика, акционеры и КГК подадут на упущенную выгоду. Вы сами посчитали, что до 2026 года прибыль КГК будет 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Из них 66% это 1 миллиард 800 миллионов долларов. Считайте, 1 миллиард 500 рыночная стоимость плюс 1 миллиард 800 упущенная выгода. Итого минимум 3 миллиарда 500 миллионов долларов. Это цифры, они адекватные. А бул жерден азыр сунуш кылынып атат. Центрен эмес, Кумтор Голд компаниянын активин улутташтыралы деп. Эми үчүн Кумтор Голд компания бүгүнкү Кумтордогу алтындагы бүт активтерин баары тең, ошо жанагы заводдор, фабрикалар ошолордун баары тең чогулуп отуруп актив болот да. Мына ошолорун улутташтырганга сунуш кылынып атат. Андан кийин башка эксперттердин баары айтып атат 1,5-2 миллиард 3 миллиард деп туруп. А эгерде бухгалтериясын карап көрсөк, болгону 560 миллион тегерегинде эле активдин баасы. Кумтор Голд компанияда. Мына кыргыз алтынынын эмеси тиги айтып атат, тиги өкүлү айтып атат, жок, бүгүнкү күндө 1 миллиард 360 миллиондун тегерегинде активи бар. 1 миллиард. Туура эмес айтып атасыз деп. Бирок ал долгосрочный актив деп коет, и краткосрочный актив деп коет. Негиде улутташтырганда биз краткосрочный жана основной фонддорду гана улутташтыргыла деп атабыз. Ошондо 560 миллион тегерегинде акча. Анан дагы бир нерсе. Өз учурунда заводду куруп атканда, Жантары Сатыбалдиев айтып атат, 1 миллиардтаган акчаны инвестиция кылган СНТР дейт. Бул болбогон сөз. СНТР бир да тыйын, бир да цент берген эмес. Заводдорду куруп атканда Кумтор Голд компания, ал жерде Кыргызстандын үлүшү 66,7% болчу. Кредит алып, башка банктардан кредит алып, 400 миллиондон ашык кредиттор заводдорду курган. Анан кийин ошо кредитти проценти менен кайра кайтарып берген аларга. Кайтарып бергенде дагы 3-тен 2 өзүнүн үлүшүнө жараша кайтарып берген. Демек ошо заводдорго, фабрикаларга 3-тен 2 активке бүгүнкү күндө ээ ким? Кыргыз алтын. А жанагы 2003-жылы реструктуризация болуп аткан, аны эсепке алган эмес. Жөн эле берип коюшкан 100%. Анан кийин жанагындай эгерде 33%-ын алчу болсок, жанагы Камеканов болгону 130 миллион тегерегинде акчаны биз төлөп беришибиз керек. Анан кийин сиз суроо берип атасыз. Каяктан 1 миллиард 3 миллиардтар чыгып атат деп. Асмандан эле. Бул болгон эле коркутуш. Мына Кыргызстандын бюджети 3 миллиард доллар болчу, эгерде биз сот болуп кетчү болсо 3 миллиард доллар төлөшүбүз керек. Бул жөн эле коркута турган маселе болуп атат. Мына кийинки эксперттер дагы көп ушундай 2 миллиард 3 миллиард дегенен эч кимиси бухгалтерияны көтөрбөйт. А бухгалтерияда мындай да канча бүгүнкү заводдун баасы канча турат? Учурда тергөө иштери жүрүп жаткан Кыргыз алтындын мурдагы жетекчиси Дилгир Жапаровдун орун басары Кылычбек Шакиров Центере компаниясын коргоп, актап, алардын түздөн-түз берген көргөзмөсүнүн аркасында кыргыз өкмөтүн жана массалык маалымат каражаттарын мамлекеттик кызыкчылыкка каршы үндөп келет. Андан сырткары бүгүнкү жыйында Кумтор компаниясын улутташтырууга каршымын деп ачык эле билдирди. Дилгир Жапаров кайда? Он в заключении? СИЗО, ГКМБ? Унутпаңыз, сиз экөөңүздөр келип жүргөнсүздөр. Эми президент Атамбаев айтты, 2003-2000 жылкы келишим бул кылмыштуу болгон, Кыргызстандын пайдасы үчүн түзүлгөн эмес, алдап кеткен деп. Мынакей жогорку кеңештин анын 5 чечими турат. Ошол тыянактар менен макулсузбу? Смотрите, вот. Келишимдер туура эмес түзүлгөн деген. Нужно вот так. Сейчас извиняюсь. Кечиресиз, Өмүрөк Чиркеш. Кайсы 2000-чи? 2003 жылкы
2009 жылкы келишимдер Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт. Алданып калганбыз 2004 менен 2009 дегенге макулсузбу? Макулбуз, ага, өкмөт дагы Кылыч Абдиевич айтып койсунчу, жаныңыздагы киши айтып койсунчу, Шакиров. Сиз макулсузбу? Вот смотрите, сегодня 2014 год. В 2009 году была ратификация парламентом. В 2003 году это было, да. В 2003 год нужно теперь доказать. Если доказательство будет, да, нужно проверить. Что доказать? Есть сомнения, нужно проверить на коррупцию. Нужно найти доказательства. Если будет доказательство, нужно ввести ответственных людей под ответственность. Мен сизге айтып атам. Договор 3-4 года и 9 года является несправедливым, не отвечает интересам Кыргызстана. Нас обманули. Я не говорю, что они вот коррупция деп туруп. Не отвечает интересам. Вы согласны? У меня есть свое мнение. Мне кажется, какое ваше мнение? О том, что да, это обманули или на хорошее соглашение? 2003 год он был несправедливым в отношении Кыргызской республики. Но есть 2009 год, который уже ратифицирован, который намного лучше 2003 года. Теперь, чтобы не быть голословным о 2003 году, нужно обязательно иметь доказательства. Доказательства чего? Доказательства коррупции, доказательства еще чего-нибудь. В целом он Кыргызстану выгодно было или вот невыгодно, наименее выгодно? Поэтому 9 год же был же, понимаете, в 9 году он же улучшивалось. А нужно 3 год теперь доказательства. Нельзя быть голословным, нужны факты. Нужны факты, доказательства. Голословно нельзя разговаривать. Что президент Атамбаевка, Отурбаевка карлайлык, bunu тез алмаштырыш керек. Бұл Кыргызстанга зыян алып келген адам. 2003 жылкы афера болду, бүттүнү айтып атат. Алдап кетти деп. Эч нерсе кыла албайбыз, келишимге кол коюп койдук. Бизди алдап кетти деп санды чагып отурабыз. 2009-да туура эмес экен деп айтып атат. Анан жок, ушуну дейт, пара алган адамды кармаш керек. А невыгодно болгондо невыгодно деп айтыш керек да. 2003-дагы, 2009-дагы мына ушул киши айтып аткан признанный эксперттер бул абдан жакшы деп жазып берген. 2003 жылы сизге окшогон Осмонов Курбанбек деген бар. Дамы и господа деп жаңы жыл түнү элдер майрамдап атса, ала Канадага кат жазган. Барын тууралап койдук, келип жаңы жылдан кийин кожоюн боло бергиле деп. Анын үстүнөн иш козголду. Араң кутулуп чыкты срок давности өткөндүгү боюнча. Далилденди, мойнуна алды. Сизге окшогон коллегаларыңыз. Анан сиз айтасыз, далилдеш керек, жаңы керек деп. Ошондо дагы мактаган сизде болуп адамдар. Ошондо дагы эксперттердин сунуштарын мына бүгүн биз ушуну көрүп отурабыз. 9 тонна алтынды мыйзамсыз казып алган экен. Эми ошону эмне кылайлык деген оюңуз бар сиздин? Аны прокуратура териштесин, сиз өзүңүз айтпайсызбы? Генеральный прокуратура. Прокуратура, эми сиздин да бир пикириңиз болуш керек да. Кыргыз алтын деп бүт Кыргызстандын алтынын кожоюну болуп, алтынды пайдалануу стратегиясын сиз ойлонуп табышыңыз керек. Кимдир бирөөлөр уруксат албай эле 9 тонна алтыныбызды казып кеттир. Эмне кылыш керек? Өмлөк Черкеш, концессия деген бар түшүнүк. Ал участок аларга берилген. Лицензияны КГК алган. Кыргыз алтындын ага тиешеси жок. Сиз жана туура айттыңыз. Генералдык прокуратура териштирип силерге жооп берди. Ушуна түшөнбөйсүз. Ошол алтынга концессияга жер бөлүнүп берилген, лицензиясы бар эле дейт. Ошон чынбы жалганбы? Концессияга берилген күнү деле, лицензия болгон күнү дагы реструктуризация болгондон кийин биз центральныйдын тегерегинде гана иштеген келишимге кол койгон. Башка келишим жок. Только центральный участокта. Ушундай түшөнбөйсүз. Мына сиз Иранды мисал келтирдиңиз да 51 жылы Мохаммед Мама Садык беле? Мама Садык деген премьер келип национализация кылган. Бул айтып атат, эми ошол нефти түгөнгөнгө чейин англичандар упущенный выгода деп бүгүнгө чейин пайданы көрө бериш керек беле соттон утуп алып, упущенный выгоданы бердиби? Бул киши айтып атпайбы, 26-жылга чейинки упущенный выгоданы беребиз деп. Иранын нефтиси түгөн элек, дагы түгөнбөйт. Эми англичандар азырга чейин упущенный выгоданы ала бериш керек беле? Эл аралык практикада барбы ошондой? Эл аралык практикада национализация болгондо бир дагы дүйнө жүзүндөгү сот карай албайт. А компенсация маселеси болгондо так и мен жана айтып бербедимби? ООНдун материалы боюнча национализация кылып аткан мамлекет өзү чечет. Кайсы убакта, канча өлчөмдө төлөш керек экен.
И бул маселе эгерде сот болуп калчу болсо, өзү Кыргызстандын соту менен карала турган маселе. И кийин мынча акча алат элек болсок, 2026 жылга чейин алат элек деп упущенный выгодан санай турган алардын укугу жок. Господин Тегебаев, я не рекомендую республике идти на национализацию. Это неправильно. Кечиристер. Мен оюмча, биз өкмөткө кайрылып Шакировго окшогондорду Кыргызстандын экономикасын башкартканга мындай жакын жолотпошубуз керек. Бул башка да сунуш бербей атат да. Бул Кумтөр, бул ушу Сентеранын Кыргызстандагы активи болду. Карасаңар, сүйлөгөн олуттуу жөнүндө сөз болуп атат, ырсайып күлүп отурат. Это мое личное мнение, я имею право его высказывать, я гражданин Кыргызстана. Господин Шакиров, это ваше личное мнение, можете на кухне высказывать. Вы сейчас говорите как представитель Кыргызалтына. Вы сами сказали, Кыргызалтын тоже является акционером. Ухмыляться вы будете на кухне у себя дома с женой. Здесь вы отвечаете как чиновник, который работает на государство. 1997 жылдан баштап биздин 2000ден ашык жигиттерибиз, кыздарыбыз ушул жакта иштеп аткандар. Бул начать айтканда жөн эле иштетип кетет. Улутташтырганда көчөгөнү кожоюн центри болчу, бүгүн Кыргызстан болуп калат. Ошол эле завод иштеп кетет. Эмне үчүн токтоп калат? Налог түшпөйт, эмне үчүн түшпөй калат? Иштеп атса. Кыргыз биздин өзүбүздүн жигиттер иштетип атса. Эртө эле болбой баратат дегенде биз болсо башка операторлорду чакырып алсак деле болот, конкурстун негизинде. Бул болгон сөздөрдүн баары болгондор коркутуш керек. Прессадан да болот, коркутуп, улутташтырбасын деген эле сөз. Эмне үчүн коркунучту алар улутташтырганда? Эгерде улутташтырып кетчү болсо, Центеранын акциясы нөлгө чыгат дагы, алар банкрот болот. Жоготот. Алар ошондуктан ошону жоготпош үчүн коркутуш керек да. Ошо регистрациянын маалыматтары боюнча активдин көлөмдөрү кандай активдер, көлөмдөрү кандай экенин айтып бериңизчи. Активы Центеры с 2003 года они увеличиваются однозначно. Жок, ошол регистрация болгондогу активдин көлөмүн айтып бериңизчи. Когда в 2003 году входило? Ооба. В 2003 году, да, были активы, как Кумтор, Бөрү, да, Рен, Гацурт, эти активы. Жок, да, ал кийин кирди. Регистрация болгондо Бөрү, Рен, Балантыкүндөр алар кийин кирди да. Рен кече эле жакында болбоду. Рен был, Рен, который перепродали. Все правильно? Ооба, ошо активтери. 13 тонна, 40 тонна Бөрүдө, 13 тонна дагы бир жерде, 17 тонна Ренде. Мен айтайын дегеним. Центера бул дочерняя компания Камека. Пайда болгондо 2001 жылы пайда болгондо чөнтөгүндө сокур тыйын жок болчу. Бүгүнкү күндө Центера является владельцем 100% акций КГК. Бүгүнкү күнү канчага байды? Горнада баайчы компаниялардын башчылары ушул жерде, англичаниндер, австралийликтер менен. Мен кеңири мая кылып отурганда сураймын. Сиз мына ошо Центеранын кылган ишине, Камеканын кылган ишине кандай деп жооп берет элеңиз. Десем, бул мошенническая компания. Булар Кыргызстанды жеп тепселеп жатат. Кыргызстанды сыйлабайт. Кыргызстанды мамлекет катары көрбөгөн компания гана ушундай кылат деген чет мамлекеттик компаниялардын мнениясы бул. Сиз алар менен сүйлөшпей, силерге ал айтпайт. Мен мындай частный приватный беседада айтканда, мына дал ошондой кылып атат. Болбосо, чөнтөгүндө сокур тыйыны жок компания 2003 жылы пайда болуп, мына бүгүн 10 жылдын ичинде миллиардный состоянияга ээ болгон компания ушул жерде иш кылып атат. Иш кылганын болсо көрдүңүз, кандайча иш кылып атат. 4 грамм алтындын ордуна 2 грамм стонды да бабайт. Ледниктердин бүт бар жогу көчүп атат. Мына ушул жерде өкмөттү угуп атканда мен бир нече жолу айтканмын. Я сомневаюсь в профессионализме этой компании. Это недобывающая компания. Она как финансовая компания вошла к нам. Она как финансовая компания вошла. Эзиңизде же жокпу? Азыр биз аны оператор деп атабыз, то есть добывающая компания деп атабыз. Каким образом трансформировалась? Мына ушул трансформация туура эмес болгондагы, они не раз доказали свою некомпетентность.
Биз ошолорго бүгүнкү күнгө чейин дагы эле ишенип отурабыз. Дагы бир суроо. Карьерде, комплекс карьерде начальник ким Кумтордо азыр? Я встречался с главным инженером Кумтора, киргиз парень, да, фамилию я забыл. Молодой киргиз парень. Я последний раз в карьере я был в апреле 2014 года. Тура. Зифтин начальники ким? Дифтин начальники тоже кыргыз жигит. Я с ним тоже встречался где-то месяц назад. Фамилия Усенов. Очистные сооружения башчысы ким? Я с ним встречался, но кыргыз жигит, но фамилию не помню. Кыргыз жигит. Мына 3 основной узел. Карьер, где непосредственно добывается руда. ЗИФ, куда это все сводится, и где с тонны получают определенные граммы золота. ЗИФ. Очистные сооружения. Был вопрос экологии. Мына основной 3 узелда кыргыз жигиттер иштеп атат. Мен комиссиянын составында ошол жерге барып, ушул 3 узелдин башчыларынын баары менен жолуккам. Жолугуп туруп сурагамын. Эгерде кокус ар кандай окуялар болуп кетип, ушул жерден каналисттердин бири калбай кетип кала турган болсо, Кумтор токтоп калабы же токтотпой иштеп кетесиңерби? Биздек нет никаких проблем деди. Биз көп жылдан бери ушул жерде иштеп атабыз. Алар таптакыр биздин ишке кийлигишпейт. Биз мына иштетип атабыз, мындан ары дагы биз иштетип кете алабыз деген адистерибиз бар. Мына ушул жерде өкмөт менен тиги сүйлөшкенде дагы ар кандай сөздөр пайда болуп атат. Кыргыздар башкара албайт, иштей албайт, өлөт, жок болот деген. Ал эми адистердин өзлөрү айтып атат, нет никаких проблем. Эмне ошол жерде ошо алтынды добыча кылуу, 10 тонна добыча кылабы, 100 тонна, 1000 тонна добыча кылабы, разницы никакой нет. Одна и та же технология. Болгону. Ошол жердеги спецификаны көңүлгө алып, литниктерди, түйүндөгү жанагы кетип аткан вечный мирзатыларды өз жериндей көрүп, конок катары көрбөстөн, жакынга келтирип, ошону дагы гумрунтан өкмөттүн эзине салып, ишти мына мындай кылайлы, тигиндей кылайлы деп маслихат кыла турган кыргыз жигиттер бар ошол жерде иштей турган. Эмне үчүн мы молимся на иностранцев, на Центерру, левую какую-то команду, которая доказала свой непрофессионализм, которая учредилась в 2001 году, без копейки денег пришла сюда и диктует здесь на весь Кыргызстан свои условия. Соглашенияларды, реструктуризацияны, тигилерди буларды бөт баары он Камейка кылды. Камейканын кызы мына ушул Центерра. Өзү акырын соттон, тигилерден, булардан оолак турайын деп туруп, акырын компаниядан чыгып кетти, проекттен чыгып кетти дагы Центерраны ушул жерге таштап койду. Кандай мамиле кылабыз ушуларга? Бир гана мамиле калды. Эч айла жок. Муну национализация кылыш керек. Баарыңар билесиңер, национализациянын, экспроприациянын, изъятиянын эки бөлөк аныктамасы бар. Национализация деген таптакыр башка. Ошону туура түшүнүп, эмне экенин билип, мамлекетке кандай пайда келтирет, зыянын койгула, мамлекетке кандай пайда болот, элге кандай пайда болот деген багытта иштешиңер керек эле силер. Кокуй мына мындай зыян болот деп туруп, силер таптакыр башка жакты эсептеп атасыңар. Азыркы кезде жанагы экологиялык маселелер көтөрүлүп атканда 2003 жылдан бери бизде алдап туруп жанагы акцияларды кичирейткенде 66,7% 33%ке чейин түшүрбөдү. Ошолордун негизинде Кыргызстанда келечек болбой калды да. Экологияны оңдой турган, казынага түшүрө турган акчасы жок болуп калды. Эгерде мындан да иштетип отурса, улутташтыралы деген сөз чыккандан баштап эле бүт өкмөттүн айрым мүчөлөрү, эксперттер, юристтер, коомдук ишмерлердин баары каршы чыга башташты. Каршы чыкканда дагы мынтип айтып атат, эгерде улутташтырса Кумтор казган кендер токтоп калат. Бир жагынан биз болсо 1 миллиарддан 3 миллиардга чейин төлөшүбүз керек, доллардын тегерегине төлөшүбүз керек деген чет өлкөлүк эксперттерди дагы чакыртып, ошентип 2 жылдан бери катуу интенсивный каршы чыгып атышат.
Чындыгында келгенде эч ким көңүл бурбай койду. Бул ООНдун материалдары негизинче, резолюция негизинче 52-жылы чыккан, акыркысы андан бери 5 резолюция чыккан, акыркысы 74-жылы. Анда мынтип жазылып турат. Ар бир мамлекет, эгемендүү мамлекеттик өзүнүн укугуна пайдаланып, өзүнүн кенин каалаган убакта улутташтырганга укугу бар деп. Эгерде улутташтырса, бир дагы чет өлкөлүк соттор дагы, бир да мамлекет дагы ага каршы боло турган укугу жок деп жазылып турат. Анан ошол сенттерен алтын, кумтөрдүн алтынын карай бербестен дагы башка жактан дагы алтындарды казып чыгарып атасыңарбы? Ал месторождение болуш керек. Бир кезекте Кыргыз алтында 21 алтын кени бар экен. Жер үйдөн баштап Солтон Сарынын жанында Бучукка чейин. Ошонун баарын 2007, 2008, 2006 жылы өзүңүз жакшы билесиз, миллиондогон долларга алып кеткен. Кыргыз алтын бүгүн наоборот силердин колдооңорго муктаж болуп атат. Андан көрө ошолорду өкмөткө айтып, өкмөт менен бирге чечип, мамлекеттик мекемеге берип койсоңор, мына алтын болот. А бүгүнкү күнү 3 эле месторождениябыз бар: Солтон Сары, Терексай, Макмал. Булар дагы өзүңүз билесиз, Терексай 56 жыл болду иштегенине. Солтон Сары болсо как временный, жана разведочный болуп туруп, рудник разведочный характер ачылган. А Макмал болсо 96 жылы жабылмак эле, дагы мына бүгүнкү күнгө чейин иштеп келатат. Дагы эле баягы булуң бурчтагы ар кайсы тешиктерден алтынды чогултуп, бүгүн да мына көчө барып, силер чакырып аткандан түндө келдим мен Макмалдан. Мына запускать этип, дайыр кыш иштейлик, дайыр бир нече убакыт иштейлик, элди багалык деп. Бөлөк рудник өкмөт берсе, бөлөктү да касбайып өтөтүрөбүз. Анан жанагы сиз Райхан Төлөгөнов жакшы айтып кеттиңиз. Маселе элдерде эмес. Кумтөрдү иштетебизби, иштете албайбыз, иштетип кетебиз. Ошол эле Кыргыз алтында бүгүн жакшы сонун специалисттер бар, иштетип кетет. Мына жаныңыздагы турган жигит айтып кеткен, эгер сентере кетсе эле кыргыздар иштете албайбыз деп, ушул залда 2 жылдан бери айтып келип атат. Мына бүгүн сиз айтып атасыз. Кыргыздар жакшынакай эле иштетип кетебиз, эгерде тигини улутташтырып, мыйзам чегинде албетте алсак, иштетип кетебиз деп атасыз. Жалал-Абадтагы нефти кара иштетүүчү заводундагы биз өзүбүзгө алабыз дегенде иштете албайсыңар, бир айга жетпей токтойт деген. Кадимки эле кыргыз балдар 3 жылдан бери жакшынакай эле болуп иштеп атат. Шакиров деген жигит, Дилгиз Жапаров өкө 2-3 жылдан бери адвокат эле болуп келатат. Ошондуктан мен сизден Кыргыз алтындын башчысы катары суранам. Жаныңыздагы помощнигиңиз болобу, замыңыз болобу алмаштырыңыз биринчиден. Экинчиден, биз ушуну өмүрүбүз чечимге кирели. Канча фракциянын чечими болду, жада калса биз биякта анекдот айтып отургансып, ырсакта отурат да. И по существу не отвечает. И, то есть, как я понимаю, может быть компетентен, но не хочет говорить правду. Поэтому давайте мы введем увольнение Шакирова и биздин чечимге кирели. Рахмат. Сиздерге биздин Кыргыз алтын иштеп кетсе жакшы. Аябай жакшы, туурабы? Бизге дагы, элге дагы, баарыбызга тең жакшы. Ошон үчүн мен сиздерди дагы чакырып кетем. Анан кийин алда действительно орун базарыңыз 2 жылдан бери парламентте коомчулукту баарын башына айландырып келатат. Ар кандай өзүнүн көз караштары негизинде. Жеке ою. Мунун жеке ою. Мына сиз орун базар катары, сиз алыска бара албайсыз. Мына ушул жаныңыздагы отурган орун базарыңыз айтып атам. Мына бул жерде билбем кандай ким алып келген, ким мунун үстүндө турат, бул кишинин үстүндө. Муну мынакей айтып атам, укук органдары боюнча дагы эгер келсе Өмүрөк Черкешев бериш керек. Бул кишини бүт изилдеп чыгыш керек. Биз ким экенин толук билбейбиз. Мына жана Дилгирди да билчүбөс элек, кийин айтып калып жүрдүк чиликке чекесин. Аягында барып туруп колго түшүп отурат. Ошон үчүн бул кишини дагы биз толук кандуу чыгыш керек. Бул биздин негизи өзү жаранбы? Кыргызстандын. Же канадалыктардын жараны. Орто аяктан дагы алып алгандыр. Аяктан биз билебиз. Туурабы? Эртең бирдеме болсо шарт ошакты көздөй кете бересиздер. Аякта жакшы жашоо болот экен. Ошон үчүн мен сиздерди чакырып кетем, мен сиздердин жоопторду күтпөйм. Ошон үчүн Өмүрөк Черкешев теги коллегам Жомарт Сапарбаевдин сунушун мен да колдоп кетем. Ошол пунктты да прочит этип туруп, тез аранын ичинде башка адыскөй патриот Кыргызстандын жигитин ошол жерге коюп, Токон Болотович менен чогуу иштесек, анда жакшылап болот деп ойлойм мен.
Centera Gold компаниясынын кайдыгерлигинен улам 100 жылдап турган мөңгүлөрдүн теңинен көбү ири зыянга учурап, ушул күнгө чейин ага ким жооптуу болору белгисиз бойдон калууда. Мындан улам экологиялык келтирилген зыянды эсептеп чыгуучу методиканы өзгөчө кырдаалдар министрлиги, айлана чөйрөнү коргоо агенттиги жана айыл чарба министрлигине 1 айлык мөөнөттө иштеп чыгып, жогорку кеңешке алып келүү тапшырмасы берилди. Өкмөттө Тайыр Сарпашевка, айыл чарба министрине, айлана чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттигине, анан өзгөчө кырдаалдар министрлигине ушул тапшырманы берелик. 1 айдын ичинде, эгер 1 айдын ичинде болбосо, алардын кызмат ээлеген орду боюнча өкмөт ушул маселени сөзсүз карагандай болуш керек. Фракция жыйынында Кумтөр маселесинен тышкары Бишкек шаардык мэриясынын ишмердүүлүгүнүн тегерегиндеги маселе каралды. Анда кадр саясатындагы саясий коррупциялык схема иштеп жатат деген шектенүүлөрдү парламенттик комитетте кароо сунушу жиберилди. Ошондой эле Баткен облусундагы Ак Турпак айыл өкмөтүнө Ата Мекен партиясы өзүнүн партиялаштарын түртүп, алдыдагы шайлоого карата камылга көрүүдө деген жалган маалымат менен жогорку кеңештин депутаты Мадеминов жарыя кылган эле. Бүгүн отурумда фракция лидери бул маалыматты төгүндөдү. Мен прессадан окуп калдым. Бишкектин мэри Бишкек шаарындагы кээ бир кызматтарга конкурс деп жарыялап, ошол өз командасын 7 айдан кийин алмаштырып атат да. 7 айдан кийин алмаштырып атат. Ошондо мыйзам бузуулар болду деп жергиликтүү ошол депутаттар, СДПК фракциясынан жана башка фракциянын өкүлдөрү мыйзам додоно бузулуп атат, жабык эшик артынан өткөрүп, өзлөрү каалаган адамдарды өткөрүп атат деп жарыялады. Мен оюмча, мага жеткен маалыматтар боюнча мамлекеттик кызматтан, коомдук уюмдардан барган адамдар бир кандидатка артыкчылык берет. Мэриянын аппаратында иштегендер мэрия айткан адамга гана берет экен дагы, алар ар дайым 2-3 добушка көптүк кылып келип утуп кетет экен. Мунун өзү ал жерде саясий коррупция бар экендигин, ындай конкурсту өткөргөндөн көрө жоопкерчиликти мэр өзүнө алып эле мен ушул адамды коем деп конкурс жок эле мындай иштеш керек да, андай саясий маскара постчулуктун мындай кереги жок. Эгер ушуну туура көрсөңүздөр, урматтуу депутаттар, биздин тиешелүү комитетке, мамлекеттик ушул кызматтар жөнүндө комитетибиз бар, Айнур Алтыбаева жетектеген. Ошого кайрылып, ошол конкурстун өтүү жагдайын текшерип, мыйзамга канчалык туура келет, териштирип берсе деген ушул сунуш бар. Муну бул сунушту анда биз ошол комитетке жөнөтөлү. Экинчиси, кече депутат Мадеминов жогорку кеңештин жыйынында билдирүү жасапты. Ак Турпак айыл өкмөтүнүн Ата Мекен партиясы Мадылбеков жетектеген комиссия мыйзамсыз текшерип атат. Ак Турпак айыл өкмөтүн кетирип, ал жерге өзүнүн партиялашын алып барып койгон атат. Ташболот Балтабаев деп айыптоолорго чейин барыптыр да. Быйыл ошол айыл өкмөтүн 39 жолу текшерип атат деп ошол күнөө койгон. Эң акыркысы Доомат абдан туура, айыл өкмөттөрүн өтө ашыкча текшерүүчүлөр көп болуп атат. Маалыматтарында айтып койсок, биз Жалал-Абад областына көчмө жыйын өткөрүп, ошол ашыкча текшерүүлөр боюнча ошол прокуратураны жана башка ошол күч органдарын, фискалдык органдарды отчетун уксак деген оюбуз бар. Бирок биздин коллегабыз Мадаминов эмне үчүн 38 жолу текшергенде кыйкырбай, 39-сына барганда чыдабай мындай кыйкырып чыкты. Эмне үчүн 39 текшерүүчүлөрдүн максатын айтпастан эле депутат Мадылбеков жетектеген комиссия текшергенде Ата Мекен өзүнүн айыл өкмөтүн алып келип атат деп кыйкырышты. Бул суроо мындай табигый түрдө жаралат да. Эми биз Ак Турпак айылынын өкмөтүндө бир депутатты тааныбайбыз. Бир депутат Ата Мекен партиясынын мүчөсү эмес. Мыйзамга ылайык айыл өкмөтүнүн депутаттары өзүлөрү шайлайт. Ал жерге биз бирөөнү алып барыш теориялык жактан мүмкүн да эмес. Мен ойлойбуз, ушул 38 жолу кыңк этпей туруп бергенине караганда, ушул акыркы текшерүү ушул оору бездерине мындай тийип кеткен окшойт.
Жер мафиясы абдан күчтүү. Коргоо кеңешинде Алмазбек Атамбаев, Кыргыз Республикасынын президенти жарыялаган, жер мафиясы күчтүү. Ал боюнча териштөөлөр жүрүп атат. Жакында ушул мыйзам бузуулар жөнүндө мындай иштер козголот деп айткан. Жер мафиясы Чүйдө, Бишкектин айланасында эле эмес, бардык региондордо бар. Өзгөчө ошол Кадамжай районунда бир адамга орто эсеп менен 4 эле соттук жер туура келген. А башка региондордо 2, 3, 4 гектарга чейин ошол жерлер туура келген. Демек, ушул жер канчалык баалуу болсо, жер канчалык жетишпесе, ошол жерде мыйзам бузуулар болушу мүмкүн. Ошондуктан биздин коллегабыз урматтуу Мадаминовдин айыптоосун төгүнгө мындай чыгарып жарыя кылып коюшту мен азыр туура деп эсептедим. Бизге ал айыл өкмөтүнүн башчысынын орду керек эмес, анын ордуна сунуштай турган кандидатыбыз дагы өткөрүп кете тургандай ал жерде дара эметибиз дагы жок. Бирок жер боюнча ушул мыйзам бузуулар болсо сөзсүз түрдө алар жооп бериш керек. Жыйындын соңунда Атамекен фракциясы Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун мүлкүн улутташтыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун колдоого алуу чечимине келди. Мындан тышкары фракция чечими өкмөт тарабынан канадалык ишкана Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун мүлкүн улутташтыруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуусу, Кыргыз алтын ишканасынын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакировду кызматынан алуу, ошондой эле Центера Кумтөрдөн 9 тонна алтынды мыйзамсыз казып алганы боюнча укуктук иликтөө жүргүзүү боюнча чечимдер менен толукталды. Эми фракциянын бул чечими өкмөткө жана парламентке жөнөтүлөт.